Аялдар кээде ушундай данышман пикир чыгып калат аялдардан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жөнөкөйлүгүн караңыз. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жөнөкөйлүгүнү башка жерлерде да токтолуп өткөнбүз. Ушул жерде аялынын эмнесини, пикирин эске алды дагы, аялынын айткан кеңешине моюнсунуп, ошол нерсени аткарды эле. Акыйкатта ошол эмне кеңеши майлуу сүттүү болду. Ошол Умму Салама энебиздин сен аялсың го, койчу сенден жакшы пикир чыга эле деп олтурбастан, пайгамбар болуусуна карабастан эмне жанагы аялынын пикирин кабыл алды. Ал дегенден караңыздар, бизде адатта эми бул албетте исламдан алыс болгондугу себептүү аялдан мындай аялга жакшы мамиле кылууну, аял менен кээ бир маселелерди кеңешүүнү ушундай туура эмес баа беришет. Подкаблучник деп коет. Бир туугандар, подкаблучниктин өзүнүн критериялары бар. Подкаблучник болуу шариятта албетте жакшы эмес. Подкаблучник деген аялдын бутунун астына деген. Түшүнүктүбү? Ошол эле учурда ислам дини аялды такыр четке кагып, бүгүнкү күндөгү биздин коомчулукта кылып аткан аялды такыр мындай үй бүлөдө эч кандай орду жок адам катары элестетип коюу дагы бул туура эмес бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде аялдарынын ушундай пикирине алып, аялдарына жакшы мамиле кылбаганда, биз деле бул нерсени айтпайт элек. Себеби биз деле ушул чөйрөдө чоңойгонбуз. Аялдарга жакшы сүйлөөнү, аялдарга жакшы мамиле кылууну бизде төмөн баа беришет. Өтө мындайча айтканда, ошол эркекти эркектик катардан түшүрүп коет. Бир туугандар, сиз же коомдун артынан жүрүп, ошолордун айтканын кылып, аялды такыр немеңизден, үй бүлө мүчөңүздөн чыгарып салыңыз, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ээрчип туруп, аялыңызга жакшы мамиле кылыңыз, аялыңыз менен дайыма кеңешип, мүмкүнчүлүк болсо, эгерде жакшы пикирлерди берсе, кеңешин алыңыз. Бул нерсе уят нерсе эмес. Аялдын пикирин алып, ошол аялдын берген кеңештерине амал кылуу, эгерде уят болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылбай коймок. Уят эмес бир туугандар. Ошондуктан айтайын деген нерсе бир туугандар, албетте өзүбүзгө биринчи айтабыз, андан кийин сиздерге да эскертүү катары айтабыз. Бизде аялга эмне ушундай аял менен кээ бир нерсени кеңешип, анан кийин айтайын десе, ай болду дейт, ал адам ошо эркектин катарынан чыгып калат. Эми үй бүлө мүчөсү болгондон кийин аял менен кеңешиш керек, кээ бир маселелер туурабы? Туура кеңешилбей турган маселелер бар. Эми толугу менен эле аял менен кеңешип, аялым чечим чыгарыш керек, анан печать басып бериш керек десе, ал уже болду, ал нерсе кыйын нерсе. Буну туура түшүнүшүбүз керек. Бул адам уже үйдө башкаруучулук деген жанагы Аллах Таалам берген должностьти аялына тапшырып койгон адам. Сиз бирок кеңешип, бирок аягында жыйынтыкты, чечимди сиз чыгарсаңыз, ал деген бул жакшы нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган эле нерсе. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан эмне Умму Салама энебизден ушундай сонун пикири чыкты. Ошондой эле сиз менен биздин үй бүлө мүчөбүздөн деле, үй бүлөдөгү аялдарыбыздан же болбосо кыздарыбыздан же ушул аял затынан жакшы пикир чыгып калышы бул турган эле нерсе. Ал нерсени такыр четке какпашыбыз керек.